Assalamu alaikum. Kare KG kanalının attaloçuları, hurmatlı dostlar. Bugün biz Tegu деген шаардағы машина базарға келіп, машиналардың сіздер комментариядан сұранған портердің жана башка машиналардың бааларын билип берем. Андыктан бұл видеоны акырына чейин көрүп, биз менен чогултургула. Азыр кагазындагы сиздерге чогуу көрсөтүп түшүндүрө өтөйүн. Себеби дегенде комментариядан кымбат экен, мындан көрө Кыргызстанда арзан, же Россияда арзан, же болбосо дагы оюңан эле чыгарып айтып атасың деген сөздөрдү айтып жатасыздар. Ошон үчүн кымбат болсо кымбат, арзан болсо арзан, ошону чогуу көрөбүз. Эми бул жерде Кыргызстандагыга, Кореяда, Кыргызстан же Россиядагы окшоп километражын түрүп аркага түрүп койбойт да. Болгонун болгондо, урулган болсо урулган, түрүлгөн болсо түрүлгөн деп жазып коюш керек. Негизи бул Кореяда түрбөйт аркага, болгондой сатат. Андыктан мен азыр сиздерге көрсөтүштү баштайын. Алдыда портерлер көп. Ошонун арасынан биринчи эле сиздер суранган мына портер 1ди тартып коеюн. Онун ээси жанында тургандан кагаз жок экен, сурадым. Бул өзү мындай такси кылат экен бул жакта. Мындай лестницалар да бар экен. Жылы 99 дейт. Болгон эле баасы мунуку $2100 дейт. Андан дагы түшүп сүйлөшсөң түшүп берет. Ушундай болгон портер 1 экен. Жылы 99. Километражын азыр сурайынчы канча экен? Километрин сурайын десем басып кетти бул жака. Андыктан мына жанында турган машинаны көрсөтөйүн. Бул болсо портер 2 2005 экен жылы. 126 караганда бир аз арзан болот. Мунун баасы $3800 экен. 2005 экен жылы. Эми сиздерге мен мына машинаны көрсөтөйүн. Мунун баасы жок экен. Мен силерге просто бул 133. Жылы болсо, мына. Жылы болсо 2015 0108 деп турат. Эми мындан карап тургула. 23 ман деп турбай, 230 000 километр жүргөн. 230 000 километр. Эми мына жактагы машинанын дагы баасы жок экен. Сиздерге көрсөтүп коеюн. Бунун жылы 2010 экен. Мына 43 корейсче ман деп турат. 430 000 километр жүргөн машина. 126. 430 000 жүргөн машина. 2010. Наркы болсо 2015 экен. Эми өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр. Бул жерде портер бирлер Кыргызстанга барганда мен YouTube'дан видеодон көрүп атам, балдардын тартканын 70 000 километр, же болбосо 130 000 километр, же болбосо бир 200 000 километр деп атышат. Канчалык ал чындык экенин билбейм. Себебинде бул жакта жолдор түз, бир шаардан бир шаарга тез катташат дагы, километражы аябай көп түрүлүп кетет, туугандар. Ошондуктан мен көрсөткөн машиналардын баасы мына болсо 2013 200 000 жүрүп коюптур. 200 000 жүрүп койгон портер экен да. Мен көрсөтүп аткан машиналардын баалары кымбат болушу мүмкүн, бирок бул жакта пробегтери оригинал да. Мына көрүп турган болсо Kia Bongo. Чыгарылган жылы 2014. 160 000 километр жүрүптүр. Kia Bongo. Бул жакта кагазында силерге көрсөтүп коеюн. Бул болгону $5800 экен. 2014 $5800. Анан отуруп алып туруп Кыргызстанда арзан дейсиңер. 2014-жылкыны Кыргызстанда береби, например. Мына болсо жылы 2008. Мына бул дагы мына алсырактан көргөзөйүн. Bongo 2008 километражы сиздерге жакшы көрмөсө керек, 159 000 жүрүптүр. Мунун мындай спальниги жок. 8 курчок, курчоктору 8 узун болот. Калгандарыныкы обычный 7 курчок. Мунуку 8. Кээ-биркериники бар 6 курчок, алар кыска. Муну айтат азыр $3300 берем дейт да, $3300. Эми $1700 неме жол киреси болсо $1700. $800 где-то растаможкасы болсо $5700, $5800 2008 жылкы Bongo. Ушундай.
Достар, азыр эми дагы мен сиздерге болжолду баларым менен тартып көргөзөм дагы. Мына Hyundai Avanta автоунаасы 1.6 объем, жылы 2014, 8 миллион 800 дейт. 8 миллион 800 где-то $8,000 болуп калат. Бул жакта дагы сиздерди кызыктырган машиналарды тартайын. Hyundai Grand Santa Fe экен. Бул өтө эле кымбат экен, 2 объем, жылы 16, бул $18,000 экен где-то, 2 объем экен. Бул болсо алсырактан Hyundai Grange. Мындай болгон Hyundai Grange машина. Бул болсо $11,000, 3 объем. Жылы LPG дейт, 3 объем газ экен. Жылы болсо 2015, 3 ай. Салонда тартып көргөзүп коюн. Мындай болгон салону, мындай болгон самолеттой болгон кожун салон. Бардык нерсеси бар экен. Шыгылып. Биздин суранып аткан Kia Optima деп суранып аттыңыздар эле. Бул жакта Kia Optima эмес, Kia K5 болуп айтылат. K5 Кыргызстанга барып калды. 2 объем, жылы 16. Баасы болсо 15 миллион 600 дейт. 15 миллион 600 где-то бир $12,500 болуп калат. Жылы 2015 экен да, мындай жаңы. Ушундай болгон жаңы машина. 5 объем. Bu SsangYong 200. Мындай болгон SsangYong 200 объем 5 экен. Жылы 2013, 10 ай. Бул өтө эле кымбат экен, бул $25,000 болуп кетет экен. Бул өтө мындай депутаттар жүрө турган машинада, балондору дагы 19. Бизге мындай машиналар Hyundai Sonata. Азыр муну жакыныраактан тартып көргөзөйүн. 2 объем, жылы 16, март экен. 14 миллион 800, где-то бир $12,000 тегерегинде болуп калат. Жылы болсо жылы 16. 16-жылкы, азыр мен сиздерге мындай аркасынан да тартып көргөзөйүн. Мындай болгон Hyundai Sonata. Бул жакта серебристый страт, бул болсо бензин экен, бул болсо мындай LPG газ, заводской газ 5-го поколения. Бул баягы газды жидкость газ поступать этет. Жылы 15, ошо газ экен, 14,5 миллион. Бул дагы ошол где-то $12,000 болуп калат. $12,000 тегерегинде. Мындай болгон машиналар экен. Мындай да бир Avanta турат бул. Бул болсо арзан экен, бул 4 миллион 800. Где-то бир $3,900 болуп калат. Жылы 8 экен, 2008. Ушундай болгон машина экен. Тугандар. Мынакта Porter 2. Кымбат машиналар көргөзүп атасың. Булардын не кызыгы бар бизге деп атсаңар керек. Мына Porter 2. Жылы 2011, 7 ай экен. 2,5 объем. ABS LD 220,000 километр жүрүптүр. Баасы болсо 6 миллион 700 дейт. Где-то бир $5,000 тегерегинде болуп калат. Мындай болгон Porter экен. Бул салонунан көрүнүшү. Салону 226 километр жүрүптүр. Же кандай? 267. Сил ушундай километр экен бе өзү. Мына жылы 2011 экен. Мындай болгон таза Porter. Мындай болгон Porter экен. Жөнүндө жалтырайт. Мен мына жакта Kia Sportage турат, эски выпускасы экен бул. 2 объем, 2005 экен. Булар Кыргызстанга кирбей 180,000 километр жүрүптүр. Муну дагы карабай эле коюн. Кыргызстанга 2008ден жогору кирет, ошон үчүн карабай эле коюн. Бул дагы 2011, бул дагы 6 миллион 700 экен. Бул 210,000 километр жүрүптүр. Мына, туугандар. Сиздерге мындай толук жалпысы менен көрсөтөйүн, 126 экен. Мындай жалдылдаган Porter экен. Аркасында мындай ящиктери да бар экен, баягы ключ сала турган. Мында ачылып, ягыла турган.
баллондор болса жаңы. Бияқта дубль кабина тұрады. Достар, дубль кабина басы жоқ екен, аны тартпадым. Мынандай болған будка, сэндвич, панель. 133 2013 2,5 90.000 километр жүріп тұр. 90.000 километр. Басы 12 миллион. 10.000 доллар екен да. 10.000 доллар екен. Бұл biraz düşüp береді. Olsa кондиционер екен, ушундай эле Портер. Бұл 133. Көрүнүш алысырактан көргөзөйүн. Андай болгон Портер экен. Мунун кагазын тартайлычы. 2015 экен жылы. Жылы 2015, баасы 13.000 доллар екен. 13'ün. Эми өтө эле кымбат, бизге барыш менен мынча болуп кетет десеңиздер керек. Мунуку көрүнбөй калыптыр. Баасы көрүнбөй калыптыр. Бул машина 16 миллион дейт, где-то бир 13.000 доллар кылат. Бул да 133 экен. Жылы 2016 экен. Андай болгон ак светте 133 рефер холодильник екен. Өз негизи рефер холодильниктер кымбат болот. Бортовойго караганда булар кымбат. Албасаңыздар Москвада торт ташып, же болсо молочка ташып иштейсиздер. Бул жакта 10.000 долларга 2011 жылкы Гренжи. Канча километр жүргөндө карап коеюн. Канча километр жүргөнүн чото мен таппадым. Көргөзө берейин, мындай Гренжи экен. 11.000 долларга 11 жылкы панорамный крышка экен. Салон тартып көргөзөйүн. Мындай болгон. Мыналары карбоновыйга окшогон сетте под дерево. Автомат коробка, монитор бар экен. Чылып көп нерсе. Көрдүңөр, бардык эле кнопка. Айтып отурбай эле коеюн, өзүңүздөр эле көрүп атсаңыздар керек. Стартовый кнопка, бесключевый доступ. Подстаканник, автомат коробка, вентиляция, двухзонный климат-контроль, подогрев, мультруль. Крышасы дагы мындай болгон Гренжи арка жагынан көрүнүшү. Мына Infiniti Q50 деген машина экен. Алысырактан машина көрсөтөйүн. Көрүнүшү, алдынан көрүнүшү. Q50 2 дизель окшойт. 20.000 доллар екен. Болгону 47.925 километр жүрүптүр. 47.000 эле жүргөн машина экен. 47.000. Андай болгон машина экен. Infiniti. Бесключевой доступ экен. Култаны 20.000 доллар. Жылы 2015. Мында Портер 2 турат. Бираз чарчап калыптыр. Баасын 1.800 доллар дейт. Даже андан деле арзан берем дейт. Мына окшоп кузовун алмаштырып мындай жерлери бар экен. Көрүп турасыздар. Бираз чарчап калыптыр. 1.800 долларга берет да где-то. Ушундай болгон машина экен. Мунун жылы 2006 экен. 2006. Бираз кузовтарды ham киши зордуктап койгон окшойт. Салондору да аябай кир. Бирок 1.800 долларга бизде Кыргызстанда азыр Портер бир дагы бербесе керек. Буну апарып бираз расход кылып, чырайлуу кылып жасап, анан кийин Портер 2 свежий перегон деп туруп, километражын түрүп туруп, анан чырайлуу кылып туруп базарга алып чыгат. Мына урматтуу достор, Портер 1 сүйүүчүлөр. Мына Портер көрүнүшүнөн таза экен. Көрүнүшүнөн таза, бир карашта. Бирок 334.100 километр жүрүптүр, 2.6 объем экен. Баасы мунуку 1.700 доллар экен. Жакшы экен, таза. Ушундай арзан машиналар чыгып калат да, таза арзан машиналар чыкпайт. Кээ бирки машиналар чарчап калган,
Бирок баасы кымбат. $1700 болсо, 1700 жол кирасы болсо, $800 растаможкасы силерге барып чөт $4200 барып чыккат. Примерно ушул 99-жылкы Портер. Мына. Ушундай достор. Мына Hyundai Sonata'nын жаңы чыккан выпускасы экен. 2019 экен. Жылы. Бул машина сатылбайт экен, жөнүндө турат, бирок силерге мында көрсөтүп коеюн дедим, дизайн. Өтө сонун. Түнү болсо мына несин бардыгы күйөт. Тегерен күйөт экен. Сонун жуптур. Hyundai Sonata'нын жаңы чыкканы. Samsung деген машина. Samsung SM7. Бизде Nissan Tiana деген машина бар, ошонун аналогу Samsung. Мындай 5 миллион экен. Бул 500 манон да. Манон деген 10 миңдик. 5 миллион где-то бир $4200 болот. Жылы 2010 март экен. 147 миң километр жүрүптүр. Болгону 147 миң километр. Объёму 2.4. Ушундай болгон машина экен. Мына Porter 2 126 көк светте, 2,5 объем, 2008. 254 миң километр жүргөн. Мында көк свет болгон Porter экен. Porter'лердин арканкы баллону 12 болот. Мунун баллону 13 экен. Артына дагы бир рессор кошулуп жасалган экен, атайын аркасы бийигирээк болуп. Аркасында патронниги да бар экен. Мындай болгон Porter экен. Ушул Porter'ди азыр биз сурасак, боло турган жери окончательный $3800 берем дейт. $3800. Мындай болгон Porter экен. Азыр ключун алып жүргүзүп көрдүк. Ушундай. Мунун жанында турат. Мунун мындай спальниги жок, байкасаңыздар, үстүндө багажниги бар. Мында лестницаларды койгон. Мунун жылы 2014, 170 миң километр жүргөн. Мунун баасы бир аз кымбат экен, мунун $5200 экен. Бул болсо жылы жаңы 133-тө мында бактары менен. Азыр алды жагынан көрсөтөйүн. Бул 6 ступка. Мындай болгон. 6 ступка мындай жери көрсөтүп коеюн. 170 миң километр жүргөн, 2014. Телефон номери. Азыр мына. Электропакет, электрозеркало дейт. 6 ступка мындай болгон, 6. Жылы жаңы 2014, $5200. Эми ушул машина сиздерге Кыргызстанга барып түшүшү менен 7,5 миң ошондон тегерегинде, может, содалашса дагы бир аз түшүп берсе керек. Ошого мына достор дагы Porter 1 дубль кабина экен, ак светте. Жылы 2001, 2.6 210 миң километр жүрүптүр, баасы $2200 экен. Бул жакта SsangYong автоунаас турат достор. 2010 3-ай экен. Эки объем 204 миң километр жүрүптүр, баасы 4,5 миллион экен. 4,5 миллионун где-то $3800 болот. Мындай болгон машина. Пикап аркасы ачылат, аркасында багаж болот да. Ушундай болгон пикап. Мындай болгон Мерс турат. Бул Мерстердин жылы эски, бизге барбай калды бул Мерстер. Мындай болгон машина, базарда машина аябай көп, күн ысык. Көпчүлүгүнүн баасы жок, ошондуктан көпчүлүгүн көрсөткөн жокмун достор. Машина базарда аябай көп машина. Баасы барларды, жылы туура келгендерди гана тандап аралап көрсөттүм. Porter 1 сурагандарга. Porter 1 мындай болгон дубль кабина экен. Дубль кабина. Астыларында бир аз мындай чирийин деп калган жерлери бар экен. Сиздерге жазуусунда көргөзүп коеюн. Жылы 2003. 229.622 километр жүрүптүр. 2,6 объем экен. 2,5 миллион дейт, где-то бир $2000 болуп калат. $2000 тегерегинде машина экен. Мына. Porter 1 сурангандар үчүн. Бул болсо Hyundai Santa Fe
Santa Fe olsa 99.337 kilometr жүртір болғаны, екі объем екен. Жылы 2016 18,5 миллион екен басы. Жақынырақтан көрсетейін. 18,5 миллионның где-то 16.000 доллар болып қады. Мындай болған. Hyundai Santa Fe. Мына достар. Бұл машинаны өте жақын қылып қойып тұр. Chevrolet Captiva деген машина. Chevrolet Captiva. Жылы болса 2008 екен. 191.000 километр жүріп тұр, 2 объем екен. Басы 2008. Басы 2008-ден жылы үзір 2008 екен, жылы Captiva. Басы болса 4.400 доллар екен. Бұл жақта дубль кабина тұрады. Дубль кабина 126 CRD. Жылы болса 2011 8 ай. Басы 7 миллион 800 кен. Где-то бір 6 миллион 200 доллар олар. Мындай болған дубль кабина. Состояниясын өзіңіз көріп тұрасыздар. Машина жап-жаңа ойынша. Таза машина. Жаман içi қайнап кетті, күн аябай ыстық. Туғандар. Мындай болған дубль кабина, подогрев бар екен бұл жақта. Арқан қайшығы. Шындай болған дубль кабина. Бұл жақта сіздер қызықтырған машиналарға өтейін. $2015 90.000 километр жүріп тұр, $10.000 екен. Мынау Саната. $10.000. 2015 4-ші ай екен, LPG. LPG деген газ. Мынау бұл жақта LPG деп тұрады, шындай Саната. $10.000. Бұл жақта арқасында жанында Аванта тұрады, Аванта. Авантаны бір салонынан бір көргізейін. Көжінің салон автомат. Шындай оған салон екен. Балды жағынан көргізейін мұны. Бұның қағазын алып қойып тұр, бұның басын айтайын десем. Бұны құда жоқ екен. Мына болса Hyundai Grange деген автоунасы. Жылы 2015 2-ші ай екен. 100% дейді, ұрылған емес, краска болған емес деген. 16 миллион 800. Где-то бір 14.000 доллар болып қалса керек. 14.000 доллар болып қалды шындай. Мен сіздерге азыр бұл жақта дағынандай K9 деген машина тұрады мында. K5-тің чоңы K9. Шо машинаны алды жағынан тарып көргізейін. Айбай чоң машина. Мындай болған машина. 2015 3 объем екен. 100% дейді. Ұрылған емес, краска болған емес. 90.000 километр жүріп тұр. Басы өтілі қымбат екен бұл. Айтпайлы қойын басы. 30.000 долларын тегеренді. Бұл бұяқта мынандай Hyundai Genesis 330 деген автоунасы. Жылы 2015 4-ші ай екен. 3 объем. 80.000 километрлер жүріп тұр. 80.000 километр. Арқасынан көрініші Genesis 330. Мұның басы олса 28.000 доллар екен. Мындай болған машина өтілі қымбат екен. 5 ключевой доступ. От дерева. Кнопкаларын шынын айтсам мен білбеймін мұндай. Кнопкалар өтілі көп екен. Тура мен сайып тілім сым қалбасын, андықтан өзіңіздер көрсеңіздер болады. Шындай болған өте мынандай чоңдор жүре тұрған машина екен. Мындай Genesis. Дискалары дағы өзгөчө. Алыстан көрініші. Hyundai Avanta. 2011 3-ші ай екен. 1.6 объем. 101.000 километр жүріп болған. 101.000. Мындай болған Avanta.
Арқасынан көрүнүшү. Басы болсо $5400 экен. Мунун жанында эле Солярис турат. Мына Солярис. 2013 экен. Жылы 57.000 пробег жүргөн, 1.4 объем. 57.000 жүргөн. Жаңа машинада. Бираз серебристи цветте, күмүш цветте десеңерби? Андай. Бул болсо $5.500 экен. Мунун жанында болсо Hyundai Sonata турат, мындай. N20, N20. Азыр алды жанын көрсөтөм. Мунун жылы 2008. Бул газ менен жүрөт, заводской газ. Бензобактын ордунда газ турат. Андай болгон Hyundai Sonata. Мунун жылы 2008 LPG 133.000 километр жүргөн. Бул болсо $3.500 экен. $3.500 ма. Ушундай болгон машина экен туугандар. Porter 1. Porter 1 2002 экен. 160.000 километр жүрүптүр болгону. Азыр ягын көрсөтөйүн. Мындай болгон дубль кабина. Кузуптар таза экен, бир чириген жери жок. Басы $2200 экен. 2002 160.000 километр. Porter 1 дубль кабина. Porter сүйүүчүлөр. Бул жакта Porter 2 турат. Аркасында мындайлар менен экен, бирок муну 2006 экен. 180.000 километр экен. Мунун баасын жазбай коюп тургандар. Достор, мындай болгон. Кичинекей машинаны көрүп калдым. Бул почти мотоцикл да, бир эле адамдын атын билбейт экен эмне машина. 2018 жыл экен. Бирок баасы $5000 экен. Үстүнө мында багаж коюп коюптур. Багаж. Аркасынан көрүнүшү. Мына электромобиль. Мотоциклдин эле. Деди Данниго дейби. Электромобиль мындай. Баллондор болсо мындай кичинекей экен. R12 дейт, 12. Жана кичинекей машина экен. Анаке. Кичинекей машина $5000 алып алсаңар, муну розетка токко сайып коюп айдап жүрө бересиңер. Мынакей достор, машина базарды аралап, баасы бар жана сиздерди кызыктырган машиналарды тартып көрсөтүштүн аракетин кылдым. Андыктан кимдин суранычын аткара албай калган болсом, үзүр. Эмдиги жума буйрса орозодон кийин дагы тартып көргөзөм, насип кылса. Андыктан биздин каналга жазылып элек болсоңуздар, биздин каналга жазылып, лайк басыңыздар. Ким лайк баскан болсо 1000ге чыксын, лайк баспагандар 500ге чыксын дейбейинби? Ушундай достор. Мына машина азыр күн болсо ысык 34 градус болуп атат. Бираз чаңгатта калдык. Андыктан бул видеону аяктайын. Баардыгыңарга Кореядан чоң салам. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Аман болуңуздар.